Assalamu алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген кыргыздын жакшы накылы бар. Ошондой болсо да бүгүн сиздер менен Жаштар сүйлөсүн теледолбоору номер 95 кесипчилик лицейинде жалпы жаштар менен жана эже агайлар менен Жаштар сүйлөсүн теледолбоору оодо. Саламатсыздарбы? Анда ушул бүгүнкү биздин жаштарыбызга конок болуп келген биздин агайларыбыз жана эжебиз бар. Анда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Ушул аталган окуу жайдын окуу иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Манзура Жанызакова эжебиз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борбор мүдүрү Өзбек ажы Чотонов конокто. Жана ошондой эле жеке ишкер Нурпайыз Мырзаканов агайыбыз конокто. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз ушул кыздар турмуш курууга даярбы деген теманы тандап алдык. Анткени кээ бирлөр 30га чыгып деле даяр болбой атат, кээ бирлөр 15-14 деле даяр болуп калып атат. Ушул турмуш курууга кимдер даярдаш керек? Негизи эле ушул бүгүнкү биздин кыздарыбыз турмуш курууга даярбы? Анда биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда. Анда урматтуу жаштар, ушул турмуш курууга силер даярсыңарбы? Силерди кимдер даярдаш керек? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Бешикте баланын бек болорун ким билсин дейт. Ар бир ата-эне өзүнүн баласын бешикте кезинен баштап тарбияласа, өз кызын, ошондо турмушка курууга даяр болот деп ойлойм. Болду. Жакшы. Коноктордо. Мен ойлойм, мына кыздардын бирөө да даяр эмес. Себебинде де булар көбү оокат бышырганды билбейт. Бала бакканды билбейт. Кайнене деген ким экенин билбейт. Наоборот, кайнене менен боксташканга даяр көбү. Анан көбүн ата-энелер айтат экен, кызым, кайненеңди чачынан алып туруп жерге чап деген кайненелер да бар, энелер да бар, ошентип үйрөткөн. Анан өткөндө бирөө айтат дейт, мен ресторандан той бересиңер да ошол эле замат бөлүп коесуңар. Мен кызымды силерге кызмат кылыш үчүн тууган эмесмин деп. Ошон үчүн көптөгөн кыздар азыр даяр эмес. Биздин кыздар бийлегенге, ойногонго даяр деп эсептейм. Мынакей, азыр коноктор бир топ силерге сындарды айтты. Ким жооп берет? Балким туурабы же туура эмеспи? Мен агай сиздин сөзүңүзгө каршымын. Анткени 5 кол тең эмес да. Ар бир чоңойтуп аткан ата-эне өзүнүн кыздарын тарбиялайт. Эми сиз жаңы эле ырда айтып кеттиңиз, ырга салыштырмалуу. Кызым качырып барып чачтан ал деген. Чын эле андай ыр бар, бирок тамаша, какшык менен тийген иретте ал. Бардык эле ата-эне сен барып кайненеңди барып чап, уурсук деп айтпайт да. Тарбиялайт, наоборот, ата-эне өзүнүн ыйман жакка ар бир ата-эне тартат деп ойлойм. Рахмат. Кыздарды тамак жасаганда билбейт дейт, балким билсе керек. Ким жооп берет? Жумуртка бышыргандан башка эч нерсе билбейт экен. Саламатсыздарбы, биринчиден чындыгында Өзбек агай айтканга кошулам мен. Себеби азыркы биздин жашка бул турмушка чыгуу бул туура эмес деп эсептейм да. Себеби деген биз деген азыр эне сүтү оозундан кете албай жатып, анан биз деген чындыгында азыр даяр эмеспиз, чын айткандачы. Бул деген акыл эси жетилгенден кийин анан 22 жаш бул жакшы деп ойлойм да, 20-22 жашчы. Себеби деген биз азыр деген өзүбүздү туура калыптандырышыбыз керек, даярданышыбыз керек да агачы. Силер ошондо 22 жашыңарда даяр болот экенсиңер да? Ойлойм да, ошентипчи. Себеби деген турмуш деген азыр кыйын да, мисалы, аны деген өздөштүрүп кетүү деген бар. Ар кандай көп жактан таалим алышыбыз керек да. Кандай ушул туурабы? 22 жашта биздин кыздарыбыз азыр даяр болот экен. Жаш деп ойлойм, 22. Силерди эми ким үйрөтөт? Силер уже мисалы бизге деген энеңердин, жеңиңердин колунардан чыгып кеттиңер уже. Эми ким үйрөтөт жанагы тамак бышырганды, жалак жууганды? Жок, ага чейин, мисалы турмушка чыкканга чейин аны деген кыз бала деген өзү энеден энесин көрүп кызын ал деген айтып атпайсыздарбы? Ошо деген энесин көрүп, айлана чөйрөсүн көрүп, жакшынакай кыздарды көрүп, мисалы деген адам өзүн деген эме кылыш керек да, калыптандырып дегендейчи. Анан турмушка чыкканда мисалы ар кандай үй бүлөгө туш келет да, кыз дегенчи. Кыздын барар жери күйөө дегендей. Мисалы деген сен практиканы каяктан аласың? Мисалы сен азыр жеңеңдин колунан кетип калдың. Жеңең балдары бар туурабы? Бар. Жеңең жокпу? Бар, жеңем бар. Балдар барбы? Балдар бар. Кичинекей балдар. Бар. Жалактарын жууштуңбу, жуушкан жоксуң? Жуушкам.
Ошону айтам, мисалы көп кыздар жуушкан жок. У меня братишки нет, у меня сестренки нет деген кыздар көбү. Ар бир кыз мындай өскөн өзүнүн эмеси тарбиясынан зависит этет да. Мисалы деген мындай энеси үйрөтөт да, кээ бирлер эркек өсөт, ушундан зависит этет деп ойлойм да менчи. Мисалы мен билем да бир кызды. Апасы айтат да, сен эми күйөөгө чыгасың, мен күйөөм, мен дейт кайненең сени анан көргөзөт деп айтпайм, мен кайненем керек болсо минтип туруп Бокстап коем. бокстап коем деп атты. Боксер да? Ошондой кыздар да чоңоюп атты азыр. Ооба, албетте. Ким кошулат, ким кошулбайт? Азыркы учурдачы, мисалы үчүн кыздар деген, мисалы үчүн апасы үйрөтөт да турабы, идиш жуйсуң, жалаяк жуйсуң деп. Мисалы үчүн практически аны бүт баары техника кылат. Идишти да жууйт, кириңди да жууп берет, бүт үйүңдөн бүт баарын жыйнап берет. Ким жинайт? Жок, Апасыбы, кызыбы? Жок, практически техника жыйнайт да, пылесос бар, микроволновкалар бар, бүт баары бар деп. Практически ошолор жуйт, кирди идиш жуйт, кирди бүт машина жуйт, идишти бүт кир машина жуйт, турабы? Анда кыздарга кереги жок эне үйрөнүп. Мисалы үчүн апасы айтат да турабы, анан практически ошо техника менен кылып атпайбы анычы. Колу менен жууган жок да бүт баарынчы. Техниканы колдонууга керек да. Жок, аны бурап коет да, күч келбейт да, качы байке. Сенин аялың ошондой болсо, жууганды билбесе, оокат кылганды билбесе, машина алып кел деп турса да, а сен болсо машинага акчаң жок азыр. Убагында көрмөксүз да байке аны. Не кыласың? Кантип көрөсүң? Убагында андай кылмак эмесмин. Мисалы үчүн, Сен биринчи машина алып, жанагы кир жууа турган, идиш жууа турган, простыня жыйнай турган машина алып, анан кийин үйлөнөсүңбү? Жок, биринчи андай болбойт. Биринчи деген, ошого мындай жумушка тың, жакшы кыздар менен үйлөнүп. Силердин кыздарыңар жумушка тың элеби? Сен кандай көз карашыңда? Азыр билбейм аны. Анча болуш керек. Биздин кыздар эмнени билет азыр? Агент билет. Жок, билет да агент. Агент интернетти, Агент интернетти билет. Дагы эмне? Билегенди, ырдаганды билет, бүттү. Жигит менен сүйлөшкөндү билет. Дискотека, эчкитека. Ооба. Эмне кереги бар анын? Эмне кереги бар анын? Кереги жокпу? Кереги жок да байке. Сага ошондой кандай кызды аласың келечекте? Кудай буйрса, ыймандуу, жакшы кыздар алыш керек. Агентти билбегенби? Билбейм, азыр баары эле билет анан, көрөбүз да убагында. Мынакей кыздар, бул жигит силерге бир топ омоктуу ойлорду айтты. Кимдер кошулат? Ушул Биринчиден саламатсыздарбы? Мен бул чоң кыздын дагы тиги баланын да айтканына таптакыр эле кошулбайт элем. Анткени ал техниканы дагы өздөштүрүү бул кыздардын колунан чыгат. Ошо кыздар ошол кирди алып барып салмайынча ал кир өзүнөн өзү жуулбайт да. Экинчиден чоң кыз айтты, 22 жашынан турмуш курууга даяр деп. 22 жашына мындай карап көрсөк, 22 жашында окууну бүтөт. Акчанын кызыгуусуна арбалуу болот дагы. Ошол оюнун баары акча, бизнес болуп, ошодон ары турмуш куруу деген оюнда, максатында жок болуп калат. А бул дүйнөдө деген биз деген кыздар деген үй бүлө багып, балалуу болуп, ошо балдарыбызды чоңойтуш үчүн жаралабыз да. Ошондуктан мен 22 жашка чейин эле, мисалы 19 деп айтпайм эми, 20 жаштарында турмуш курууга даяр деп ойлойм. Анан кийин агент деле ал деле бир четинен керектүү, бир четинен керексиз. Агент дегенде мындай эми мындай эмеңди өөрчүтөсүң да кичине достор менен сүйлөшүп, бирок аны деле мындай чектенүү менен отуруш керек. Чексиз эле отура берген бул деле болбойт. Анан агент турмуш курууга албетте ал мындай керексиз нерсе. Ошол. Сиз агент аркылуу таба аласың да? таанышып, агент аркылуу эмне болбойбу? Агент аркылуу күйөө таба аласың да? Агент аркылуу, интернет аркылуу таанышып, баш кошкондор болгон. Баш кошуп эле жатышат. Бирок эми бардыгы эле кошуп, бардыгы эле бактылуу жашап кетет деп ойлобойм. Эми агенттен деле мындай кандай адамдар өзүбүз деле көрүп атабыз телевизордон. Намаз окугандар, хижап кийингендер эле үйлөнүп жатышат. Ошо агенттен эле таанышып, агент аркылуу эле. Пайдасы бар экен да? Эми бир жагынан пайдасы бар, бир жагынан ал агент деген азгырат дагы. Бул агентке көп убактыңды алдырасың дагы. Бул жашоодо бир гана агент менен ойлонуп каласың. Ал менен мындай чектенүү менен отурам десең да ал болбойт да. Мен суроомда сен машинка менен жуасың, машинка менен оокат бышырасыңбы же кол менен жасайт? Мен айтар сөзүм дагы бул жерде бардыгы эле айылдан келген окуучулар болсо керек. Беш бармак бышыра турган машинка барбы азыр? Жок, албетте аны кыздар биз деген ушул убакка жетип
ушулга жетип биз деген ата энебизге же мен ата энебизге беш бармак кылдырууга камыр жайдырбайбыз. Анткени бул жакта деген көбүнчөсү эле айылдан келген кыздар болсо керек. Айылда өзүңүздөр билесиздер, айылда деген жалаң кыздар аткарат бул жумушту. Жеңесине дагы жеңем кылат деп таштап койбойт. Билбейм, шаардыктар мүмкүн кылса керек, анткени шаарда деген техника ошо өздөштүрүлгөн, техника менен баары кылса керек. Жаштар сүйлөсүн дагы. Кимде ойлор? Мен мисалы мында кээ бир жалкоо кыздар бар да, апасына жардам бербейт, жеңелисине да жардам бербейт, ушу эрке эле чоңоюп жүрөт да. Анан бир нерсе десе эшикти каарс курс тебип жабат да. Бир нерсе деп коет. Ушундай нервный. Анан ошолор кантип ушу нервный кыздар кантип күйөөгө чыгат, мен билбейм да. Нервный кыздар кантип бала багат. Анткени мен мына көрүп атам, балдарын өлтүрүп аткан кыздар бар да. Чыгып алып, анткени ошолор даяр эмес да. Жанында эртең кечке музыка угат, кечке чейин сотка сүйлөйт, агент, шпион, да эмне балекет, анан кийин ошону нервный, анан келип жана кыздарын өлтүрөт, күйөө менен боксташат да. Анан ошолор кантип үй бүлө күтөт? Туура ошо, туура эмеспи? Туура эмес, бул негизи эле хадисте айтылган, ойноштук кылба, ойноштук кылсаң дагы бейкүнөн өлтүрбө деп. Анткени ал балада эч кандай күнөө жок. Аны өлтүрбөш керек да. Анан мен бул кыз айтып атпайбы, 22 жашта депчи. Негизи эле айткым келет. Мухаммед пайгамбардын Айша деген апабыз деген ал 9 жашында, 6 жашынан көрүп, жакшы көрүп, анан 9га чыкканда баш кошканда, негизи элечи, эмне үчүн кыз бала 9га чыкканда намаз окуйт, эмне үчүн эркек бала 12ге чыкканда намаз окуйт. Анткени алар уже жетилген мал болот да, ошон үчүн ошолдо окуйт. Мен айтам, 20-22 деп атат, бул туура эмеспи анда? Мен ал туура эмес го дейм. Анткени деген кыз деген уже 18де болуп калат дейм. Өзүңөр деле үй бүлөдө деле айтат да, 20га чыкканда ай кызым кетесиңби деп, уже ата энең, тууган уруктарың айта баштайт. Качан кетесиң, качан болосуң, барбы деги депчи. Ошондуктан айтарым, бул 22 өтө эле неме болуп калат. Кеч болуп калат, Кеч болуп калат. Айтабы, кетесиңди айтабы, айтпайт го дейм. Мен ойымча 30га чейин чыкпай тур, профессор бол, доктор наук бол, анан кийин чыгасың, анан деле ага чейин ойноп ал деген апалар бар азыр. Жок, андай деле бар. Беш кол тең эмес, агай, сизге кошулам. Бирок көбүндөгү ата энелер деген айтат да, кызым, жигитиң барбы деги алгандай түп сагын сурап, түгү ата энелерин сурап неме кылат да. Бирок өзү негизичи 22 агай жаш деп ойлоп калам. Анткени деген чындыгында Жашпы же кечпи? Кеч болуп калат. Анткени деген уже интерес жок болуп калат да турмушкачы. Сен жигитиң барбы? Жок, жигитим. Жаштар сүйлөсүн. Ассаламу алейкум. Азыркы бул кыздын айткан сөздөрүнө кошулбайт элем. Илгери деген айымдарыбыз болсо аябай күчтүү болгон, эркектердей эле болушканда. Алсызбы? Азыркы кыздарыбыз алсыз да. Азыркы кыздар Кайсыл жагынан алсыз? азыр бардык жагынан эле алсыз го деп ойлойм да. Себеп дегенде бул ден соолук азыркы деген бүт агент болуп калганда бүт барчы. Оюн бар ошо болуп калган. Ошо азыр деген бүт кыздарыбыз турмушка даяр эмес деп ойлойм да. Турмуш курууга даяр эмес. Качан даяр болот? Кимдер даярдайт эми? Эмне оокат бишире албайбы же? Оокат деле кылат, бирок азыркы бүт баары техника менен болуп калган да. Бул бала айткандай эле. Бул айтып атпайбы азыр илгери деген Мухаммед пайгамбар деген аялын деген 9 жашында алган деп. Азыр сен деле 9 жашыңа кетип көр да. 9 жашыңда мындай эле болуп атпайсың, туурабы? Экинчи эле класс болуп атпайсың. Жаштар сүйлөсүн. Агай, айткым келет да, ар бир нерсени Алла таалам жаратканда эки шерик кылып жараткан экен да, жакшы жаман ак кара кылыпчы. Айтарым, агенттен агай жакшы деле нерселер чыгат, жаман деле нерселер чыгат. Мен лично агентте ажылар бар. Мен байкелерим ажыга барып келген, ошолор менен сүйлөшөсүң. Мен айтат, ар бир нерсенин агыда карасы бар. Агенттен жакшы дагы, эмне үчүн агенттен деле баш кошуп атпайбы? Жашынакай эле жашап атпайбы? Бала чакалуу болуп, бактылуу болуп. Ушу эфирден көрүп калып ошол сен жакшы көрүп калдым, анан турмушка чыгасыңбы деп келсем, эмне кыласың сурап келсе? Жок, мен биринчи мага келбесин, ал ата энеме келсин. Мен ата энем сурайт, ата энеси кандай адам, эмне болду? Анан ата энеме жакса, анан мен макул болом. Ата энеңе жакпаса, макул болбойсуң, Азыр Мен бул Мирландын сөзүнө кошулбайт элем. Илгери айтып атпайбы? Эме депчи. Кыздарыбыз эме күчтүү болчу депчи. Азыр биз деле ошондой болуп атпайбызбы? Илгери биздин ата бабаларыбыз деле чоң мындай күчтүү адамдар болчу да. Биз деле ушундай кичинекей болуп эле атпайбызбы?
ошо кошулбайт элем да. Анда балдар да калсыз болуп калган экен да. Балдар да дайым болбой атабы. Жок, эми илгеркиге салыштырмалуу бизде деле мындай эме да. Алсыз. Алпагай кызга салпагай күйөө, бир кызга дүр күйөө дейт да. Ошо азыр эшегине жараша тушак болду да анда. Туура эмес го деп ойлойм. Бизден начар, булардан начар. Анда бизде жакшылар калбай калганбы кандай? Жок, эми жакшылар бар дечи, анан эми жакшыларын деле тапса болот, жамандары деле бар, эми тең салмактуу деп ойлойм да. Жакшы. Кыздар. Балдар бар экен. Эми бул айтат эмеспи, өлүмдөн башкасынын баары эрте болгон жакшы дейт. Анан бул кыздын мен деле айтам, ошо баары эле эрте күйөөгө чыккан жакшы, эрте баарысы эле ошо эрте болгон жакшы дейт. Анан кийин эми бул көнө албайт турмушта болбойт дегени бул. Эрте чыккан жакшыбы, эрте алгандагы жакшыбы? Эрте тийген жакшы деп ойлойм кыздар үчүн. Анан кийин эми бул эмне үчүн эрте болбойт деп атасыңар? Башка түшсө байтал жорго дейт. Баарысы жакшы. Ал эркек баланы зависть этет деп ойлойм. Анткенде эркек бала главный эмеде ошол болуп атат. Ал кайсы жака көзөй жетектесе, кыз ошол жака барат да. Жаштар сүйлөсүн. Менин оюм болуп атат да. Канчоңар 20га чейин чыкканга болот деп ойлойсуңар? Кол көтөрсөңөр. 20га чейинкилер, 20га чейин. 30га чейин деген. Эми 30га 30га чейин дегендерчи? 30га чейин дегендер жок го? Анан канчоңар ата-энем таап берсин дегендер канчоңар кол көтөрсөңөр? Канчоңар агенттен таап алам дегендер. Же болбосо өзүм таап алам дегендер да кыскасы. Ким кошулат, ким Өзүм кошулбайт? таап дегендер бирөө эле. Оюңарды ачык айтсыңар. Баланча, мен агенттен, же болбосо мен өзүм табам, же болбосо мына даяр кыздарды, же болбосо жеңеси, жежеси даярдаган кыздарды алам. Ким? Биякта бир кыз айтып кетпеди, жана мурдакы кылымдагы азыркы 21-кылымга салыштырып атат да. Азыр мурдакынын 5-6 кылым дейт. Ал наркы кылымда азыр 21-кылым дейт да. Ошон үчүн деген биздин азыр деген оюбуздун калыптануусу дагы биздики өтө мындай кандай десем начар абалда да. Мисалы деген биз деген көп мындай айтканда тажрыйба жүргүзүш керек, аны илим алыш керек, билим алыш керек дегендей. Анан качан деген өзүбүзгө даяр болгондо, анан турмушка чыкканга даяр болуп калабыз да. Мен деген именно 22 жашка такап алгам. Мен деген 19-20-22 жашта кош айтып атам да. Ушул жашта эгер кыз бала өзүнө ишенип, ушун мен аткара алам, мен ушул келиндик кызматты баарын колунан келет деген ишеним өзүндө болсо, анан турмушка чыкканга даяр болот да. Мисалы мындай, сен азыр бул кылымды атсың да. Анда эмки кылымдагылар 60га чыкканда күйөөгө чыгабы? Жок, агай. Ал убакта деген мүмкүн 25 жаш болуп калаттыр, же 26 жаш болуп калаттыр. Жаштар сүйлөсүн, жакшы. Бул айтып атат, кеч болгон 22 жашка чейин анан илим алыш керек, билим алыш керек. Эркек балада турганда эмне үчүн кыздар билим алыш керек, илим алыш керек? Эркек балдар кылат да анын баарын деп ойлойм мен. Байке. Эрте эле эметиш керек деп ойлойм байке. Албай эле койсун дейсиң, а? Эми алыш керек, бул өзүнө керектүү, кыздар өзүнө керектүүнү алыш керек. Керектүүсү эмне? Эми керектүүсү болгондо, мисалы деген кандай өзүнө тийиштүү швея. Ушул сыяктуу эми өздөрүнө үй турмушунда эмне керек болсо, ошолор деле алганы дурус деп ойлойм мен. Рахмат. Агай, бул балага мен кошулбайт элем, ал деген, ал эмнеге эркек балага эле эме керекпи? Билим керекпи? Кыздарга деле керек да. Ал бирде болбосо бирде керек болот ал билим деген. Билим керек, Дагы? Негизи айтып атпайбы, балдар эле окуш керек депчи. Кыздар деле окуш керек да. Кыздар деген бала төрөйт, баласын багат. Балана билим бериш керек да. Жана айтып атпайсыңар, энеси деген баласына айтат депчи. Кайнежеңде бокс тапсал депчи. Ал деген бокста деп кайнеже негизи эне айтпаш керек да. Ал деген анын деле баласы бар. Ал деле кайнеже келин алат. Ал деле келине өзүн бокстап турса неприятно болот да. Ошон үчүн боксташып берет да. Бокстабаш керек дечи. Ата-энеси айтса, ата-энеси түшүндүрүп, кыздың мондай бол, келиниңе күйөөгө тиесиң, кайнежең мондай кылат, мондай болосуң десе, кыз деле башын ийкейт да. Анткени деген ал адам да. Аны айтып атпайсыңарбы? Жанакындай Канча жаштан турмуш курууга даярсың? Мен негизи 20 жашка чейин күйөөгө тийиш керек деп ойлойм. Анткени деген 20ден өткөндөн төрө албай калган аялдар көп болот. Андан 20ден өтүп кеткенден уже төрө албагандан кийин зачем биякта болупчу? Балаң жок болгондо кызыксыз болуп калат да негизи.
Жаштар сүйлөсүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул балдар айтышып атпайбы? Кыздар деген билим албай эле балалуу болуп, баласын кучактап отуруш керек деп. Ага мен кошулбайм. Себеби деген кыздар деле билим алып, кыздар деле мындай. Бирок азыр карап турганда, балдарга караганда кыздар көбүрөөк башкарып атат да. Балдар өздөрүнүн балдарын алып үйүндө эле отургандар деле болушуп атат. Ошон үчүн мен кыздар деле билим алып, кыздар деле башкарыш керек деп ойлойм. Мисалы мында да кээ бир кыздар билим алып алып тургандан кийин аябай жаман иштер жасап атат. Мына кечеги жакында Карабалтада билимдүү кыздар атасын муздаганда, муздаткан жана заказ берген, окудуңар э? Өзүнүн атасын заказ берип, анан медсестра муздап таштады дейт да. Кырсан дарысын берип. Жана кырсанын дарысын берип, күйөөнө баары высшее образование же жогорку билимдүүлөр ушундай кылып атат да. Жогорку билимдүү окуп жүргөн кыздар азыр төрөп көчөгө ыргытып жиберип атат балдарды. Роддомдордо таштап кетип атат. Ошондой нерселер болуп атпайбы анан билимдүү эле кыздар. Эмне үчүн билимдүүлөр ушундай кылат? Негизи эле бул адам бул жашоого келгенде эки нерсени келиштирбей дейт экен да. Өлүмдү көп кармаба, өлүктү. Анан кийин кызга эгерде күйөө сурап келсе, анын убагынан өткөрбөй бер дейт экен. Если өтүп кете турган болсо, ал акчанын артынан кууп, билим артынан кууп жүрүп, анан кийин мындай турмушка чыгуу кыйын болуп калат да. Сурап келсе, тийгенге макулсуңбу? Мен негизи даярмын, анан кийин деген ошо кыздар деген негизинен туулгандан эле ата энеси тамак кылганды, мындай жумуш кылганды үйрөтөт. Анан кийин биринчи ата эне үйрөтпөгөнүн кайнене үйрөтүш керек да. Негизи келин болуп баргандан кийин ал экинчи жап болот, ошо кайнене үйрөтөт деп ойлойм мен. Кайнене үйрөтөт дейсиң. Кайнене сен кечке чейин уктасаң башыңан сылап тура кой кызым демек беле өз энеңдей болбойт эч качан кайнене. Кайнене эми кызындай көрөт, сен жакшылап окат кылсаң. Сени ошончун кызым деп сени алып атат да. Анан сен баарын үйрөткөнгө сени алмак беле. Ойлоп көрсөң өзүң деле. Мындай силер деле алдыда келечекте келин болосуңар. Кайненем үйрөтөт деген ой менен барасыңар баякка күйөөгө. Суроо силерге. Жаштар сүйлөсүн. Жок, биз деген кайнене үйрөтөт деп барбайбыз, албетте. Ал биякта деген үйрөтчү да кайнене бар, үйрөтпөчү да кайнене бар да. Кээ бир кайненелер бапес деп мындай эркелетип үйрөткөнгө, акырын үйрөткөнгө мындай айтсам деген түшүнөт болуш керек деген ойдо айтат да. Кээ бир кайненелер бар, мындай кыйкырсам ошонун мээсине кирет болуш керек депчи. Эч кандай кыйкырганда деген эч ким мээсине кирбейт, акырын үйрөткөн келиндин мээсине кирет болуш керек деп ойлойм. Албетте кыздын энеси өзү үйрөтүш керек. Энең азыр Москвада жүрүү, базарда жүрүү, ош базарда кечке чейин кантип үйрөтөт? Жок. Телефон менен сага айтат да, кызым карточка бышырып койчу, болду. Жок, эне үйрөтпөсө деле эми үйдө деген эжелериң, сиңдилериң бар да. Эжеңен сен үйрөнө аласың, сиңдиңе кайра үйрөткөнгө аракет кылышың керек да. Кайнене үйрөтөбү, үйрөтпөйбү? Кайненеме үйрөткөн да кайнене бар, үйрөтпөгөн да кайненелер бар да. Кайнененин кабырынан деген, Жакшы, дагы? Сиз айтып кеткен сөзгө эми ар кандай адамдар бар. Анан андай адамдардан Кудай сактасын, баласын таштап кеткен. Андай адамдарды кандай нормальный деп эсептебейм, мен адам эмес, билимдүү, беш кол тең эмес. Анан мен 20 жашка чейин турмушка чыкканга ошондой карайм. Даярсың же даяр эмес? Даярмын. 20 жашка турараак деп эсептейсиң? Ооба, 20 жашка чейин турмуш куруш керек деп ойлойм. Анан дипломду кантип аласың сен? 20 жашка чейин үлгүрбөйсүң да. Азыр мына 23 чейин окуп атат. 2 диплом алып атат, на всякий случай. Күйөөм бак болсо билим алуу деген негизинен туура. Үйдө эмне кылыш керек? Тигкенди билиш керек. Укол сааганды билиш керек. Бардык нерселерди деле билиш керек деп ойлойм. Үйдө деле колдонуп жүргөн. Ооба, албетте алыш керек. Мисалы сен күйөөң менен кийин келечекте кантип жашайсың дегенди ким үйрөтүш керек сага? Ата-энем үйрөтүш керек, албетте. Ата-энем турмушка үйрөтөбү ошентип? Чейинки эмени тарбияны бериш керек. Андан бала төрөйсүң, аны вот карай албайсың да, сен биринчи балаң болуп аткандан кийин практикада жок сен. Аны ата-эне кайнене үйрөтүш керек деп ойлойм. Андан кийин турмушка чыкканга чейин ата-эне үйрөтүш керек. Жеңи барбы, жеңи? Менинби? Ооба. Жеңиң барбы? Жеңиң балдар барбы? Жок.
Балдар жок. Азырынча жок. Бирок мен турмушта апам, ата энем тарбия берди деп ойлойм. Сен бөөктөр бар белем, жалаяк жууган. Ооба. Жуудуңбу жалаяк? Ооба. Эжемдин балдары бар, жууп. Практика жүзүндө. Практика бар экен анда сенде. Чоң рахмат. Кол чаап коебуз. Мен кошулат элем, кыздардын азыр жогорку билим алуусуна кошулбайм. Жогорку билим алгандан кийин ал диплом алгандан кийин иштеп кетет. Ал диплом алып иштеп кеткенден кийин семьяны ким багат? Баланы ким төрөйт, ким багат? Баланы ким өстүрөт? Мындай ушундай кесиптик лицейди бүтүрүп, мисалы повар, ал деген мындай бардык жерге керек да, тамак жасаш керек, балдарыңа тамак жасап бересиң, мындай кийим тигип бересиң. Ушундай билимдерди алыш керек деп ойлойм. Андан кийин жогорку билимди алуу деп ойлойм. Анан жана кайнене тарбиялайт, эне тарбиялайт. Энебизге эле энебиз тарбиялайт. Мисалы күйөөгө барып, биз энебиз тарбиялаган жок, энебиз мого үйрөткөн жок деп айтпайбыз да. Биз ага деген өзүмдүн баламды багыш үчүн мен деген ар убак даярмын. Мисалы башка бирөөнү деле барып, баласын багып, мындай өзүмө практика алганга даярмын да. Анткени мен эжелерим көп, ошолордон практика алып, кийин деген айта балалуу болгондо мен энем үйрөткөн эмес деп, энемди карап отурбайм да, ал баламды энем келип багып бербейт же кайненем багып бербейт да. Ошон үчүн ар ким өзү ошо өзүнүн турмушу мындай жакшы болуш үчүн өзү аракет кылыш керек деп ойлойм. Жеңелер жокпу, жеңелер? Жеңем жок. Агай, бул эме энеси үйрөтөт, кайненеси үйрөтөт деген бул такыр туура эмес. Ага Кларага айтканга кошулам. Ар бир адам аракеттенсе үйрөнөт. Ар бир адамдын дээринде болсо үйрөнөт, дээринде жок болсо ага канча сүйлөсөң деле үйрөнө албайт эчтекен. Дээринде ар бир адам дээринде болуш керек. Өзүнө болуш керек. Чоң кыз мындай да, сен азыр швеяны үйрөнүп атсың да? Анан машинаны көрбөй эле үйрөнөрсүң, сага күндө лекция окуй берсе. Практика жүзүндө деле машинаны көрүп атпайбызбы? Сен жок айтпайсыңбы, сен ата эне үйрөтпөй эле өзү дээрин менен эле үйрөнөт деп. Сен дээриң менен эле үйрөнө аласың, мисалы көргөзбөзө. Машинаны көрбөйсүң, кайчыны кармабайсың, дээриң менен эле үйрөнө аласың бирисин. Аны ата эне деген биринчи жумуш жасап атканда ата эне деген бир жолу көргөзүп берет. Анан калган деген ата эне кечке эле көргөзүп бере бербейт да аны. Аны мугалимдер көргөзгөн нерсеңди көргөндөн кийин өзүң дээриңде болуп өзүң үйрөнүп кете аласың да. Эне сага практически көргөзөт да, күндө 5 бармак жасайт, коноктошот, ошондо сен жанында жүрөсүңбү? Ооба, жанында жүрөм. Мен үй бүлөдө эң эле кичүүсү болгондуктан мен бүт баарын практикадан өткөргөм уже. Бардыгы иш жүзүндө өткөн, жаштар сүйлөсүн. Анан мен ушу кыздарга сурайм да, мейли, мына оокат бышырганды силер практика жүзүндө өтөсүңөр да, күндө тарелка жуудурат, пияла жуудурат, дагы башка дасторкон жайдыра туруп, күйөө менен жашаганды ким үйрөтөт? Анткени силер күйөө менен жүрүшүң, күйөө менен жашашыңар керек туурабы? Силер биз айтып атканда турмушка даярбы дегенде, берде жаңы кишилер да, акең эмес, үкөң эмес, сени аяй турган, берде күйөө деген балекет, кайнене деген балекет бар да, 2 балекет. Ошону ким үйрөтөт силерге? Мен жанакы кыздарды мындай кеч турмушка чыгууга дегенге каршымын да. Эми кыздар деген эгер кеч турмушка чыкса, анда ал иштейм дейт, акча табам дейт, билим алам дейт, ушинтип жүрүп турмушка чыкпай калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн карадалы болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн мындай эртерээк эле чыккан оңго деп ойлойм да. Анан жана эме кыздар билим албашы керек дегенге да каршымын да. Кыздар билим алса, ошончолук билимин кайра ал балдарына берет да. Билими жок кыз болсо анда ал балдарына кандай тарбия берет? Кээ бир кыздарга мындай талим тарбия берет экен да, энелери. Баягы ушул кызым илимдүү болсо, кийин эгер кокус ажырашып кетсе, өзүн багат деген. Ушуга көз карашыңар кандай, кыздар, балдар? Туурабы? Мен жана суроодо биринчи кыздар көрсөң, мисалы күйөө менен боксташканды ким үйрөтөт? Ким жооп берет? Күйөө менен кайнене менен боксташканды ким үйрөтөт силерге? Вот ошону керектүү суроо. Ким жооп берет? Мисалы тамакты го үйрөтөт экен апа. Мисалы үчүн, ошо кыздын апасы ошо жерге келин болуп келгенде кайненеси кандай тосуп алса, ошо кызды ошо күйөөгө чыгаардын астында ошондой мамилеге үйрөтөт апасы кызды. Жакшы. Дагы кимдерден, кыздардан барбы? Оң тараптагы ким жооп берет? Кимден үйрөнүш керек? Турмушка чыгып атканда деген ата эне деген айтпайт да, сен бар тең муну менен боксташ, муну менен боксташпа депчи. Эми кыз деген өзү мурда семьяда кандай болсо, же өзүнүн характеринен зависит этет деп ойлойм. Ата эне деген айтат да, мен баламды бул деген кайненеге же күйөөгө барып деген мындай боксташкан деген туура эмес. Анткени сен да кийин эне болосуң, анан сен деле балаң кийин келип кайнене кайнатасы менен боксташып отурса, ал деле өзүнө туура эмес болуш керек.
Анда боксташпа десе, анда боксташпа деп ким үйрөтөт? Кантип боксташпашың керек деп үйрөтөт да. Жок, өзүнөн зависит этет да баланычы. Менде эми күйөөм. Бирөө үйрөтүш керек да. Силер билбейсиңер да. Силер азыр 18 жаштасыңар, али билбейсиңер күйөө деген эмне. Силер азыр жигит дегенде агент аркылуу билип алдыңар да. А күйөө деген эмне экенин билбейсиңер. Аны менен кантип жашаш керек, кантип сыйлаш керек, же урушуш керек, ошону каяктан үйрөнөсүз? Ким үйрөтөт силерге? Вот ушуну. Бизге деген Же кантип үйрөтөт? Кандай силерди кайнене үйрөтүшүбүз керек да, негизичи. Эртең менен тургандан баштап эле мындай эми келин эрте туруп өз оокатын кыла баштаса, ошонун өзүнүн күйөөсүн сыйлап кете алса деп ойлойм да. Сыйлабай калгандар эмне болот анан? Мисалы, мына күйөөңдү мынтип сыйлайсың, мындай урматтайсың, же күйөөңдү башынан баштап күйөөңдү баштайсың, шак тартипке келтиресиң, пультту колуңа алып аласың деген кайнелер бар да, туурабы? Ошону ким үйрөтөт силерге? Ошо пультту алыш керек же албаш керек дегендей. Менин оюмча ал болсо үй бүлөдөн эле көрүнүп турат болуш керек да. Мисалы, апаң болсо атаңа кандай мамиле жасаса, келечекте сен деле эне болосуң, сен деле ошол мамилени жасайт болушуң керек деп ойлойм да. Буну үйдөн гана зависит этет да. Үйдөн жана болсо айлана чөйрөңдөгү кошунаң болсо күйөөсүнө кандай мамиле жасайт, же болбосо балдарына кандай мамиле жасаса, ошону көрүп болсо сен өзүң алат болушуң керек да. Мисалы, мына кээ бир аялдар өзүнүн күйөөүн башкарат да үйүндө. Буга мен кошо албайм. Анткени үйдө айтып коюшат го, ата түркүк үйдүн, а эне болсо куту деп айтып коет го. Ошол сыяктуу эле үйдө ата башкарат болуш керек деп ойлойм да. Башкарыш керек. Башкарыш керек, ооба. Ошону ким үйрөтөт? Ошону ким үйрөтөт? Мисалы, күйөө менен туура жашаганды ким үйрөтөт? Мынакей биздин убактыбыз өтө аз болуп баратат, кыздар, жигиттер. Эми жыйынтыктай берсеңер.